Assalamu alaikum, amansыздарбы? Урматтуу бизнесмендер, ишкерлер, өндүрүшчүлөр, көңүл буруңуздар. Бүгүн Ош шаарындабыз. Оштогу Жапалак аймагынан Деудан сатыла турган өндүрүштүк 40 сотук жер тилкесин көрсөтөбүз. Көңүл буруп туруңуздар. Мына бул жол менен шаардан Ноокат, Кызылкыя, Баткен тарапка чыгып кетсе болот. Деуда мына бул жерде канал бар. Каналдан өтүп эле сиздер 50 метрден кийин сол тарапка бурулуп түз барасыздар. Сол тарапта жайгашкан. Улантабыз, биз келип калдык. Урматтуу мекендештер, Тез кабардын көрүүчүлөрү, өндүрүшчүлөр, бизнесмендер, жакшылап көңүл буруңуздар. Азыркы чоң трассадан түз эле сатыла турган жерге чейин 200 метр кирет экенсиздер. Түз келсеңиздер, тиги жерде дарбаза бар. Ушул бактаралап асфальт жол менен түз ичкери кирип келесиздер. Үстүндө дагы жол кеткен. Мына бул жол менен жогору чыгып кетсе болот. Сатыла турган өндүрүштүк жер имараттары менен мына ушул жерде турат экен туугандар. Азыр ушуну сиздерге бүт баарын көрсөтүп берели. Ылдый жагында МЧСтин базасынын үстүндө канал дагы бар. Деву каналы мына ушул сатыла турган өндүрүштүк жердин ылдый тарабынан өткөн. Ээси менин жанымда ушул жерде турат. Азыр көрсөтүп берсин. Чек араларындагы колдон келишинче сиздерге айтып түшүндүрүп берген аракет кылабыз. Анда ээсине сөз берейин. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук жакшы, иштер болуп атабы? Жакшы, Аллага шүгүр, алхамдулилlah. Каналдын үстүндө бир аз бийигирээк жерде экен, жакшы. Панорамный. Өндүрүшкө жакшы экен да? Өндүрүшкө өтө сонун жерде. Өтө сонун жер экен туугандар. Тынч анан каналдын үстүндө өтө жакшы жерде экен. Бийигирээк, Сулайман тоо, бул жагы көрүп турасыздар Кермет тоо, баары көрүнүп турат экен. Анда баштай берели. Бул жерде 40 сотук жерди сатам деп атасызбы? Ооба, 40 сотук, анан болбосо 30 сотук деле 40 сотук, 50 сотукка чейин бөлүп бере беребиз. Бөлүп бере бересиз. 50 сотукка чейин. Бул жерде жер көбүрөөк окшойт, ошонун чекесинен 40 сатат окшойсуздар да? Азыр эми 40ты айта беребизби? 40 сотукту? 40 сотукту айта беребиз азыр. Чек арасы кайсы жерден болуп калат? Мына бул жол ушуну менен жогору чыгып кеткен, нары карап, Ушундай кайра ылдыйга түшөт. Неден бүтөт өзү? Мына жар менен кетеби, жогорку чек арасы? Жар менен кетет. Жар менен кетет. Жардын үстүнөн. Бул жак чек арасын кайсы жерден кыркабыз эми? Мисалы 40 сотук болот. Чегереги мынау кустардан, болсо бул жактан, ылдый жактан, туалеттен бияк болуп калат. Мына ушул ажаткананын тушунан түз ушундайга бөлсөк болот экен да? Бөлсөк болот. Бул болжолду. Болжолду. Ким ала турган болсо, госрегистрдин адистерин алып келип, анан так казыгын кагып өлчөп, мына жерде мындай кылып кескилетип казыгын кагып берсе, ошондой кылып кесебиз да, туура? Болжолду ушул туштан. Болжолду приблизительно 40 сотук ушул туштан болуп калат. Ушундан кыркып кесип алабыз. Кесип алабыз бияка. Жакшы. Мына бул негизи жолу. Өндүрүштүк болгон үчүн бияка өзүнчө жол ачып алса болобу үстүнөн? Үстүнөн, ооба, үстүнөн отдельно келген өзүнчө жол бар, чоң жол, эки неме бата турган. Жакшы экен анда. Мына бул имараттарды дагы бир катар көрүп коелу, Ооба, имараттарды ким ала турган болсо, ошо чогуу кошо беребиз да. Ошо имараттар шулар бар, тосмолор бар дагы. Бул Союз убагында курулган имараттар окшойт. Жакшы. Бир катар көрөлүчү кандай имараттар бар экен. Төрдө бокстар турат го, чоң имарат бар экен, Жакшы. Ошондо жана сиз айткан жардын чек арасы наркы имараттын арканкы бурчуна чейин барып такалат окшойт, түз. Ошол түз бар. Өтө сонун турбайбы бул жер, Мына алды теп-тегиз асфальт экен, асфальты менен турат турбайбы, Ооба, асфальт менен. Биякта дагы ортосу эки ямасы бар экен, нарагында бир аз аралыгы бар экен. Биягы өзүнчө, нарагы өзүнчө. Бул жерге конкретный бир бизнес өндүрүштөрдү уюштуруп койсо боло турган го, Жакшы, өтө сонун экен. Наркы чек арасы ушул тосмого чейинби? Ушул тосмого чейин, аркасы келип ушуга такалат. Аркасы ушуга чейин келип такалат. Бул жерге бир завод, чакан өндүрүш цехтерди курса болот экен. Мына имараттарды дагы бузуп албай, пайдаланыңыздар, урматтуу бизнесмендер, ишкерлер, көрдүңүздөрбү? Мына сонун турбай. Туурасы эле бир 8 метр чыгат экен. Узундугу болсо канча? Узундугу 15 метр чыгат экен, Көрүп турасыздар. Сонун имарат экен. Аябай жакшы. Түркүктөрү дагы, үстүндөгү брустары дагы железобетонный, 3 тарабы дуал кирпич экен. Аябай жакшы. Мына жактары ушу кошуна менен ортосундагы аралык железобетонный дуал менен тосулуптур. Мында болсо имараты зыңкыйган боюнча турат. 40 сотук жерди элеген аянт экен туугандар. Мына жерде бир күзөт чакан имараты бар экен.
Абдан жакшы. Bunun аркасы эми кандай болуп калат? Бул жагы Деву канал бар, а? Ооба, Деву канал бар. Каналдын чекесиндеги баягы отчуждениясы болот го? 12 метр отчуждение бар да, 12 метрден бер жагы полный бизге караштуу, бирок 12 метрде деле иштетип турса боло берет да пока. Эми аны иштетип турса болот да, жашылдандырууга, туурабы? Жашылдандырууга иштетип турса болот. Жакшы. Мына жерлерде тегиздик. Тиги жерден чек арасы кетет. Ошондон бир жагын 40 сотық кылып, сиздерге кыркып кесип бермекчи. Кааласаңыздар, мына бул жерде өзү көйрөк аянттагы жер бар экен. Кааласаңыздар азыраак болсо, азыраак кааласаңыздар 30-35 сотық. Кааласаңыздар 40-45, 50 сотукка чейин ала берсек боло береби? Боло берет, 50 сотукка чейин. 50 сотукка чейин. Акчасын келишебиз, сүйлөшөбүз да? Сүйлөшөбүз. Бул жакта бир катар көрүп коелучу. Охо, буяк канал жак бак, токой, жөнгүлү го. Бак дарактары менен да булар. Бүт бак дарактары менен экен, Ойбой, мынаны караңыздар, Өтө сонун турбайбы? Буяк кайерге чейин? Арасына кирип болбойт го каналга чейин, Мунун баарын бу өндүрүш кылса деле, бул жагы мына токойду жакшылап, обрезка кылып, анан бул жакка тапчан коюп, легкий конструкция менен бир эс ала турган бир нерселерди куруп койсо болчу окшойт, буяка? Жагына балык салык кылып коюп, ылдый жагына. Балык таштап коюп, эс алуу жайларын да уюштурса болот окшойт го? Уюштурса болот турган жер. Мына жерлерде эми ойбой. Сонун жерлер бар турбайбы, Мына бак. Караңыздар, мыналарды бүт пайдаланыш керек экен. Өтө сонун экен. Нарактан анча билинбейт экен. Буяк эми ылдый каналга чейин. Каналдын учу көрүнүп баштады. Канал ояка чейин экен да? Канал ошо ылдыйга чейин, Ылдыйга чейин. Мына ылдыйга чейин тапчандарды катар көп бир 15-20 тапчан коюп бул жерге конкретти бир эс алуу жайын уюштурса болчу да экен, Өндүрүш эле эмес, Үстү жагын өндүрүш кылып, болбосо ылдый жагын эс алуучу жер кылса. Сонун, Кандай болсо да мына жакты пайдаланыш керек экен. Абдан жакшы. Өтө сонун. Анан суу, мисалы көйрөк суу келе турган болсо, канал жанында. Азыр эми насос деген нерсе бар. Насосту сала коюп эле, каалагандай кубтагы сууну тартса болот да. Болот. Туурабы, үстүнө? Болот, Мисалы. Үстүнө. Баягы суу көбүрөөк өндүрүш кылам десе да? Өндүрүш кылам десе. Жакшы. Өтө сонун, Келиң эми, жүрүң. Жердин алдына өтөлү дагы. Анан баасын сүйлөшөлүчү. Баасын сүйлөшөлү. Приблизительно шу жерден ушул жагы болуп калат да, мына жак. Кайсы? Шу жер. Аркасы бир аз бери карап бурулабы? Бир аз бурулуп туруп. Мына шудан прямо түз шудан бери. Мынадан биягы. Биягы. Күн батышка карап. Күн батышты көздөй. Анда жанагы бетон тосмо менен ал жерге келип бери кетет экен, имарат менен. Бир аз келип туруп. Анан бул жерден? Бул жерден приблизительно ушул жерден бияка кыркылат. Жакшы. Анда мындай Г-образный болуп калат окшойт, жериңиз, формасы, Бул жерде ылдый жакта бир чек бар экен, ошо чек кошулуп кетип атат да ошого. Түшүнүктүү. Жакшы, өтө сонун экен. Канча дейсем, баасын сүйлөшөлүчү. Баасын бир кулакка жагымдуу кылып айтыңчы. Канча дейсиз баасын? Баасын эми ылдый жакта 40 сотук жерде. Өндүрүштүк жер. Өндүрүштүк жерде 3,5 миңден дейбиз эми. Сотигинби? Сотигин. Сотигин 3,5 миң доллардан сатсаңыз, жалпы сумма канча болуп калар экен? Приблизительно 140 миңдин атырабында болот. 140 миңдин тегерегинде болот. Түшүнүктүү. Кеми бар. Кеми бар, сүйлөшөбүз да? Сүйлөшөбүз. Жакшы. Эгер кимдин күчү жетсе, чөнтөгүндөгү акча каражаты жетсе, топтогон акчасы жетсе, ушу өндүрүштүк жерди сатып алып коюп, анан бир жак чекесине үйдү салып коюп, бул жагында өндүрүштү кыла берип, астына эс алуу жайды уюштуруп коюп, тапчандарды коюп коюп, конкретно бул жерде ишти кылса болот экен, Мына үстү жакка чыкса панорама полный ош көрүнөт. Мына үстү жагына чыкканда? Үстү жагына чыкканда. Панорама ал жак. Туура. Документтери кандай? Документтери кызыл китеби бар. Өндүрүштүк нормальный. Таза документтер. Жакшы. 35 болсо 35, 40 болсо 40, 50 болсо 50гө кызыл китеп чыгарып бересизби? Чыгарып беребиз, ооба. Кыркып кесип, архитекторлорду алып келип. Архитекторлорду алып келип, госрегистрди алып келип, кыркып өздөрү көрсөтүп берет. Жакшы. Алып беребиз. Өтө сонун. Ана жерде трансформатор бар экен, трансформатор.
Ана Высоководкадагы нарагына келип туруп, ошодон бери өзүнчө трансформатор бияка эми өндүрүш кыла турган болсок, менчик трансформатор коюп алса болот экен, болот. Наркы эми 40-тыкта күчү жетпей калат, бул өндүрүш кылган болсо. Түшүнүктүү. Өтө сонун. Жерди колдон чыгарбаңыздар, туугандар. Эгерде менде акча каражатым ушуга жетерлик болгондо, анда сиздерге көрсөтпөй, тартпай эле өзүм эле алып коймокмун. Бирок эми мүмкүнчүлүк ушундай, сиздерде мүмкүнчүлүк бар. Акча каражат болсо, анда шарт алып коюңуздар, ишти кылыңыздар. Пайдасын көрүңүздөр, кокон гиластарын көрдүңүздөр, дарактарын көрдүңүздөр, тыттарын көрдүңүздөр, алдындагы асфальтын көрдүңүздөр. Жолго болгону 200 гана метр жакын экен. Түз 200 метр чыксаңыздар эле чоң трасса. Любой ишти кылса болот бул жерде. Негизгиси алып коюш керек, өткөрүп коюш керек, анан ишти башташ керек. Башка сөзүңүз жокпу? Жок. Анда кардар чалса, байланышып сүйлөшө бересиз. Мен милдетимди аткардым, аманчылыкта көрүшөлү. Ким алса дагы ушул жерде пайдасын көрсүн, үзүрүн көрсүн, берекесин көрсүн. Насип кылсын Кудай кааласа. Көрүшкөнчө. Аман туруңуздар.